суунун аздыгы бар. Реконструкция деген кечиресиз. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, эми Алла Таалам ошондой кылып коюптур. Кыргызстанды ар бир 5 жылда кийинки 2 жыл катары менен суу аз болот экен да. Сиз экөөбүздүн багыбызга мына 2022-23 жыл туш келди. Мына мурунку жылы 2015-2016 жылы суу аз келген. Андан мурун 2008-2009, андан мурун карай турган болсок 2001-2002 да. Бул эми Алла Таалам ошентип коюптур. 5 жылдан кийин 2 жыл маловодный болот экен да. Биз эми колубуздан келгенче аракет кылып атабыз, мактанып, таптакыр эле даярбыз. Бир да жерден свет өчпөйт деп актана бергенден алыспыз. Бирок былтыркыга караганда жаман эмес даярдыктар бар. Өзүңүздөр көрсөткүчтөрдү көрсөңүздөр болот. Анан ошо суу аз болгондуктан биздин коңшу мамлекеттер менен дагы тил табышуу кичине оңойраак болуп, алар да түшүнүп атат. Биз айлабыз кетсе, анда сууну көбүрөөк агызабыз, көбүрөөк электр энергия менен элибиздин керектөөсүн жабабыз. Бизге элибиздин кызыкчылыгы өйдөрөөк турат. Бөлөк мамлекеттердин кызыкчылыгына караганда. Ошондуктан алар дагы ыйга келип, сөзгө келип, буюрса кыштан аман эсен чыгабызбы деген ой пикир тилектерибиз, расчетторубуз, акчабыз дагы бар.